Саламатсызбы урматтуу менин катталуучуларым. Биз бүгүн Жумгалы районунун Байзак айылындабыз. Бүгүн сиздерге кандай десем үлгү катарында айта турган бир видео отчет жүктөйүн деп чечтим. Менин катталуучуларым Жумгалы районунун Байзак айылынын тургуну, жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдөн Токтобек деген байкебиз. Байзак айылына 20 жылдан ашуун ушу дин чөйрөсүндө кызмат кылган Байзак айылынын имам хатиби Токтобек байкебизге мына ушул машинаны сыйлыкка берди. Баарыңыздарга үлгү катары айтарым. Пайгамбарыбыздын хадисинде да айтылат, кимде ким алымдарды, молдолорду сыйлабаса, урматтабаса, анын урпагынан алым молдо чыгышы кыйын дейт да. Ошол себептен баарыңыздарга айтарым, ушул аз сандагы жашоодо өзүбүздүн айылыбыздагы имамдарды, молдолорду жана ошондой эле динге көп жылдан бери кызмат кылып келе жаткан адамдарды баарыңыздарга айтарым, ошондой адамдарды сыйлап, урматтап калыңыздар. Анткени булар деген кыйынчылык бизге азыркы убакта дин жетиши, дин менен жашаш өтө жеңил болот. Бул имамдар мындайча айтканда дин толук келе элек убакта ушул элге кызмат кылып, айтчу насаат сөздөрүн айтып, ушул элдин баарын жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырды. Баарыңыздарга айтарым, ушундай жеке ишкер Токтобек байкебиздей болуп, ушундай унааларды дагы аттарды болобу өзүңүздөрдүн имамдарыңыздарга сыйлап, кадырлап, барктап калып ушундайларды тапшырып сыйлаңыздар. Учурдан пайдаланып ушул Токтобек байкебиздин жалпы үй бүлөсүнө жана бала бакырасына терең ден соолук, ыйман, адеп, ахлак жана бул дүйнөнүн, эки дүйнөнүн бактылуулугун тилейбиз. Ушундай имамды сыйлаган, молдону сыйлаган урпактан түбүнөн урпак чыгат дейт. Андыктан аалым, каары, хафиз, хафиза кыздардан ушул үйдөн көп чыгышын Кудайдан тилеп кетермин. Баарыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Оңой жыл эмес да. 20 жылда өзүңүз айтканда мына сурасам 20 жыл болуптур. 20 жыл оңой жыл эмес. 20 жылдын ичинде эмне деген жаназаларды окудуңуз, канча деген никелерди кыйдыңыз. Мына убагына Куран окуганды сизден үйрөндүк. Бул байлык жана айткан эле Алланыкы экен да. Кыргызда айтат экен да, туйлатып минген балаң болбосо тулпарыңдагы тайлык жок дейт. Туура сөз айтканда тукумдан өткөн байлык жок депчи. Байлык биздин тукумубуз экен да. Ата энебиздин тирүү жүргөнү, балдарыбыздын оорубаганы бул ошол биздин эң чоң байлык экен да. Анан эң бактылуу адам ким десе айткан экен да. Өткөнгө өкүнбөгөн адам эртеңкиден коркпогон, бүгүнкүгө шүгүр кылып жашаган эң бактылуу адам депчи. Кудайга шүгүр, эми шүгүр кылып жашап атабыз да. Анан эми мен жана айткандай эле ата энем менен, үй бүлөм менен кеңешип, жана айткандай эле элден ашкан жокпуз, кемип калган жокпуз. Кудайга шүгүр окат кылып атабыз. Үй бүлөбүз менен баарыбыз кеңешип ушул машинаны сизге биздин үй бүлөбүздүн атынан белек кылалы дедик. Ушул машина сизден кадия болсун, мынакей ЧПга бүт оформлениясын баарын каттатып сатып келгенбиз. Эртең аман эсен барып мынакей да кут болсун балам, кыргыз жеринде жакшынакай кызмат кылып эле жүрөбүр. Ишиңди ийгилик болсун. Ушул машина акчолтой болуп, үй бүлөңө менен баары кыргыз жерине кереги дейсиң элге. Бактылуу болгой. Тойлорго айлап жүрөк. Ошондой эле Жаку келчи. Жакуда мына, Жаку көз классташып, мына Жакудагы имам саптын жоктугун билишпей, канча деген мына жаназаларды мына имам жолун жолдоп келатат. Эми Кудайым буйруса, эмки очерет Жакунуку. Эми Жакуга дагы кур болбой, Жакуга 30 000 сом берейин, Жаку мынакей. Өзүң билесиң, бирок муну эмне кылышты? Ишиңге болуш керек, мен айткам, мына Жаку 30 берейин, жаратасың. Машалла. Андан кийин Жекшен атага, мына Жекшен атага 5 000 сом берейин, Жекшен атаанда эмгеги толтур, Алла разы болсун. Мелис байке кана, Мелис байке. Мелис байке каякта жүрөт? Мелис байке мына кара кеченин имамы, мына Мелис байке сизге 10 000 сом, мына чогуу бир жерден нан таап чогуу иштеп атабыз, Келиңсем Жекшен ата дуа кылалык, имам сап машинаны болсун өзүнө. Уулум айланайын, ата бабанын кылган салты бир конок келсе сыйлап, ат мингичи, тайтарчы, куда сөөктөрү келип калганда, жээндер келип калганда, ошонун сыңарында эле бу биринчи эмес, кээ бир жерден угуп калабыз. Мына бир жакшылык деген эрте кеч эмес, биздин айылга көчүп келип атат.
Uşu senin үй бүлөң менен, атаң менен, келинчегиң менен, уулдарың менен кеңешип, жора жолдоштору менен кеңешип, Алла кабыл кылсын. Апаларың, аталарың, ушу өткөн кишилер дагы сенден ыраазы болсун. Ошондой эле биздин имамга мына мен жаңы 77-жылдан бери бул жаңы болду эле. 2007-жылы болдуңбу же 2006-жылы болуп калдың го дейм. Иши кылып өзүң айткандай жаман кызмат кылган жок. Ар кимдин турмушу бар, ар кимдин кыялы бар. Биз жакшысын чыгарып, жакшы эл, жакшысын чыгарып, жаманын катышыбыз керек. Мына ошондо диндин эле негизи бул. Ата бабалар ушинтип келген. Өнөрүң өркүндөсүн, ак кызмат кылсын, жакшы тилек айтып кеттиң. Жаки да жаман бала эмес, жакшы бала. Бирок бир жамандыгы илимге жүгүрбөй айтат, муну тышташ керек. Жаш балдар ай, окат табылат айланайындар. Мына өзүң айткандай, башына чыгып кетпесең, этегине түшпөсө орто байлыгың бар. Кудайга шүгүр, тоолорду келдир, Кудайга тоо кылалы, ден соолук тилейли, өмүр тилейли, ушуп турган уккандар, айылыбызга ушундай жакшы нерсени тараталы. Мына жакшы нерсе ушул жерден эми жакшы сөз болуп калды. Жакшы баштап коеюн, жана мечитибизди дагы бир силкинип бүтүп алалы. Ошо ойдон тыштап бекитип кара кылып кайтарып калбасын айландар. Суранаарым. Ар бирибиз колубуздан келишинче ыргытсак эле болот. Ошол эми бактылуу таалай бол, мындайлардын жакшысын акыретке барганча пейиштин жолун түздөп, жолун чаап, арыгын тазалай бер айланайын. Өмүрүң узун, бактылуу, таалайлуу, ишиңде ийгилик, бала бакыраңда өмүрүң узун болсун. Амин. Аллаху акбар. Келиңиз, машина. Эми туугандар, баарыңарга Алла ыраазы болсун. Чын эле Токтоев айткандай 20 жыл өттү араданчы. Ар кандай нерселерди көрдүк, ажекем айткандай. Жашоодо кыйынчылык да болот, жеңилдик да болот. Эми баарына чыдап жашашыбыз керек экен. Чыдап жашап ушуга келдик. Мен эмес, менин имамдык даражамды сыйлап куттуктаганыңарга рахмат. Алла ыраазы болсун. Кудай таалам үй бүлөңө береке берсин. Тапканыңа береке берсин. Мындан артык жакшылык дагы көп жасай бергиле. Кыргыз элибизде дайым ынтымак болсун, тынччылык болсун. Ар бирибиздин үй бүлөбүздө береке болсун, ар бирибиздин үйдө жакшылык болсун. Багы ата бабадан калган сөз бар го. Эме деген. Не деп койчу эле жанагы жакшы унаа. Негизи жашоодо ушундай нерсе айтылат экен. Динибизде деле ушу ачык эле айтылып атат го, жанагы жашоодо 3 нерсе болуш керек экен. Жакшы үй, жакшы жар дейт жубай. Анан жакшы унаа деп айтылат экен. Эми Кудайга шүгүр, жубайыбыз бар, үйүбүз бар. Кудайга шүгүр. Эми унаабыз жок эле. Силердин себебиңер аркылуу унаалуу болдук. Рахмат, ишиңерге ийгилик, тапканыңарга береке берсин. Кудайга да рахмат. Мен ыраазымын. Баарыңарга ыраазымын, бир туугандар. Рахмат, ыраазымын. Рахмат.